Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube баракчабыздын катталуучулары. Азыркы учурда биз Ала Тоо аянтчасында турабыз. Жаштардын ата-эне менен жашоого болгон көз карашы кандай? Кийин үй бүлө кургандан кийин чогуу билебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Эжеке, сизге бир-эки сурообуз бар эле да. Азыркы жаш үй бүлөлөрдүн ата-эне менен жашоого болгон көз карашына кандай карайсыз? Мисалы көпчүлүгү каршы болуп атышат ата-эне менен жашаганга. Эми жаштарды өзүнө неме да бул? Билбейм эми. Жаштар эстүү, акылдуу, жакшы тарбияда болгон болсо, кайненелер менен жашайт да. Азыркы жаштар көбү билбейм, жашагысы келбейт. Кайнене да балам жаман болсун деп айтпайт, баары жакшылык деле каалайт. Кайнене менен жашай бергиле. Мына менин келиндерим жашап атат. Жакшы эле. Сиздин убактарда ушундай болчу да, мисалы кайнене менен жашабайм деген тема жок болчу да, Андай тема жок болчу. Ата-энелерибиз тандаган балдарга эле тийип кетчүбүз. Эми азыр өзгөрүү башкача болуп атат. Жаштардын мнениясы башкача го. Кайнене жакшы эле өзү. Кайнене, кайнета бул эң билимдүү да, эмди көптү үйрөтөт, билбегенин үйрөтүп. Ушул. Анан кээ бир жаштар деген ата-энең менен жашабайм деп ажырашып кеткен дагы үй бүлөлөр болуп атат да, аларгачы? Эми бул кызды ата-энелерине көбүрөөк байланыштуу. Жакшы тарбия алган кыздар андайга барышпаса керек эми. Үйдө эми жакшы тарбия болсо, ошолорду айтканын кыл, отур десе билбейм, ошондой азыраак болсо керек. Ажырашуулар азыраак болсо керек. Шу чоңдор кичине көбүрөөк неме бериш керек да. Тарбия бериш керек. Ооба. Эгерде эжеке сиздин келиниңиз кийин жашабайм чогуу ата-энең менен деп калса кандай болот? Эми алардын өзүнчө немеси мнениясы бар да, келиндерди. Келин кул эмес дейт го. Эми өздөрү аларда ооба да. Конечно, жашаса жашайт да. Азыр ушундай. Чоң рахмат эжеке. Азыркы учурда жашабайм ата-энең менен деп да ажырашып кеткендер болуп атат да. Ошолор болгон көз карашыңыз? Ата-энеси менен жашаган бул туура. Себеби ата-эне дагы өзүнүн баласына жакшылык кылгандай эле, эми анын үй бүлөсүнө да жакшы калат деп ойлойм. Ошон үчүн мен көз карашым жакшы чогуу жашаганга. Анан ушул жашабайм деп турмушка чыкпай койгондор, мисалы ата-эне менен жашайсың десе турмушка чыкпай койгондор да болуп атат, же ажырашып кеткендер болуп атат. Буларга болгон көз карашыңызчы? Көз карашым алардын деле мнениясы болот өзүнүн. Ар тараптуу карап көрсө болот, мисалы. Мисалы ушул кайнене менен жашабайм дегендер өзүнүн кандай десем, кайненелик бул милдетин кылат деп коркушат деп ойлойсузбу, же өзүнчө жеке жашаганды каалайт деп ойлойсузбу? Эмнеден ула мындай чечимге келет деп ойлойсуз? Эми мисалы өзүнүн бир башка адамдар менен жашап калсачы, кайненеси менен жашап калса, мүмкүн келин менен кайнененин ортосунда кандайдыр бир чыр-чатактар чыгып, ошонун айынан үй бүлө бузулат деп корккондун себебинен ушундай жолго барышы мүмкүн да. Сиз ата-эне менен жашаганга каршы деле эмессиз, Ооба. Чоң рахмат. Эжеке, сизге бир-эки сурообуз бар эле да. Ушул азыркы учурда жаштардын ата-эне менен жашабайм деген нерсеге болгон көз карашыңыз кандай? Билесизби кызым, азыр акыркы убактарда биздин жаштар, биздин балалар мындай эгоист болуп кетип атат да. Эгосу аябай күчтүү болуп атат. Эгерде биз статистикага кайрылсак, мындан бир 10-15-20 жыл мурун жаштар биртке жумшагыраак, ата-энесине жакыныраак, сөздү угумдуураак болчу эле да. Анан улам барган сайын кандайдыр бир бул жанагы ааламдашуунун таасириби, глобализациянын улам барган сайын булар эркиндикке абдан көнүп, өзүнчө жашагысы келип, өзүм кожоюнмун, эч кимге карыз эмесмин деген сыяктуу кандайдыр бир биздин элибизге, нарк музыкабызга жатыраак бир эмеге өтүп кетип атат да. Методгочу бул туура эмес чындыгында. Биздин кыргыз улутубуз, кыргыз элибиз кылымдардан бери кантип сакталып келди. Ушу жоголуп кетпей, тилин жоготпой, наркы, населин жоготпой келди. Анткени бизде ыйман, ошо улууларга ызат, кичилерге урмат деген бир жакшы салтыбыз бар эле да. Ошол салттан ажырап кетип атабыз улам барган сайын. Бул өтө өкүнүчтүү албетте. Сиз ойлойсузбу, мисалы ушул нерсеге ата-энеси туура эмес тарбия берип атат деп, же баланын өзүнөн болот деп ойлойсузбу, мисалы ушул нерселер? Буга биринчи кезекте билесизби эмне себеп болуп атат? Бул
күндөлүк турмуштагы эле тажрыйбалар ушулар себеп болуп атат да. Себеби биздин жаштар барган сайын алардын круг общениясы кеңейип атат да. Интернет деген бар. Бүт ааламында кыдырып чыгат, интернетти алып алыпчы. Анан ал жерден ар кандай тарбиянын таасири келип чыгат. Азыр мектептин далы жетпей баратат, биздин коомдошууда. Ата эненин далы жетпей баратат. Менимче жаштарыбызды мына дүйнөлүк агым, дүйнөлүк кандай десем, баягы жашоо образы, дүйнөлүк тиги ааламдашуу процесси жаштарды дагы өзүнө тартып баратат да. Жаштар ошон үчүн барган сайын алыстап, өзү менен өзү болуп, көбүнчө баягындай жалгыздык менен эме болуп калды да, жолдош болуп алды да, ошону жакшы деп ойлоп атышат. Балким алардын жан дүйнөсү ошого ылайыкташып аткандыр барган сайын. Бирок ушул нерсени мындай өтө идеалдуу же үлгүлүү деп айтууга али эрте да, болбойт да, мындай көрүнүш болбойт. Анан ата эне менен жашайсың деп бала айтса, ата эне менен жашабайм деп турмушка чыкпай койгон кыздарга болгон көз карашыңызчы? Бул нерсе негизи эле туура эмес чыгар эми, Албетте, ошо айтканыңар туура. Мындай мисалдар бар биздин турмушубузда. Биздин элдин арасында, биз жашаган жерлерде болуп атат. Ошо кыз деле, уул деле барган сайын баягы өзүнүн каалоосу менен жашаш керек да. Эл эмне десе ошо десин, мен өзүм каалагандай жашашым керек. Мен жан дүйнөмө ылайык эмени, жашоо образын тандап алышым керек деген эме болуп атат да. Ой болуп атат да. Ушул негизи бул нерсе туура эмес деп ойлойсузбу, Өзүмчүлдүккө жатып калабы бул нерсе кандай болот? Албетте, абдан туура суроо. Бул өзүмчүлдүккө алып кетип атат. Барган сайын биздин баягы өзүбүздүн мен чечишим керек, мен билем, мен каалагандай жашайм, мен каалагандай жүрөм, каалагандай турам деген эгоисттик сезимдер күч алып кетип атат да. Анан ошого өздөрү дагы мен туура кылып атам деген ойдо болуп жүрөт да. Менимче бул туура эмес. Чоң рахмат эшке. Ата эне менен чогуу жашабайм дегендерге эми ар кимдин өзүнүн ою бар, өзүнүн жеке жашоосу бар, шартына жараша болуп болуш керек. Вот билбейм, негизи кайнененин, кайнатанын батасын алган эле туура го деп ойлойм. Ооба, туура айтасыз, ар кимдин өзүнүн жашоосу бар да. Бирок эми кичүү бала болсо ошо ата эненин колунда калыш керек, ата энени багыш керек, ата эне менен туруш керек болуп калат да. Бирок ошол мен ата энең менен турбайм деген жаштарга, кыздарга болгон көз карашыңызчы, негизи туура деп ойлойсузбу ушул нерсе? Негизи туура эмес го дейм, анткени ар бир эле бала, эң кичинекей баласы, тем более мурунтан эле келаткан нерсе болгон үчүн баары эле эң кичүүсү калат го дейм үйгө. Анан негизи үйлөнөрдөн алдын ошонун маселени чечишип алып, анан кийин турмуш курса деп ойлойм. Анткени эртеңки күнү ал деле, кыздын деле ата энеси болочок келинин ата энесин карабай койсо кандай болот? Ошолордун эле немеси да. Мындай кайтар дүйнө жашабайм десе, ал эртеби кеч ошонун ата энесине келет, же болбосо өзүнүн башына келет. Так что туура эле го дейм, ата энеси менен чогуу жашаган деле туура. Сиз кайнене, кайната менен жашаганга каршы деле эмессиз да ошондо, Мен наоборот ата энемдин, кайненемдин, кайнатамдын батасын алайын деген ниетим бар. Чоң рахмат. Жаштарга болгон көз карашыңыз кандай? Эми кандай болгондо, үйдүн кичүүсү болгон соң ата эне менен бирге жашаган эле туура болот го дейм. Мисалы ошол кичүүсү үйлөнүп, анан ата эне менен жашайм дегенде кыз макул болбой койсо, кандай кеңеш берет элеңиз негизи? Эми түшүндүрүп айтса болот. Адам эгер чын сүйсө, аны менен бирге болгусу келсе, Эгерде сиздин ошол үйлөнө турган кызыңыз мисалы ата энең менен жашабайм деп калса, эмне кылмаксыз? эми аракет кылмакпыз, көндүрмөкпүз. Башка амалдарын ойлоп тапмакпыз. Анан ушул ата энең менен жашабайм деп ажырашып кеткен үй бүлөлөр дагы болуп атышат, турмушка чыкпай койгондор да болуп атат да. Буларга көз карашыңызчы? Эмне себептен мындай бир эмеге келип такалды деп ойлойсуз? Эми анысын кыздардан сурабасаңар мен деле билбейт экенмин. Үйдүн кичүүсү болгон соң ошо ата эне менен эле жашаган туура болот го дейм. Ошол. Ата эне менен жашаган туура деп ойлойсуз, көбүнчө? Кичүүсү. Но к этому нейтрально отношусь. Ну, по сути, это неправильно даже, я бы сказал. Мисалы ушул эгерде кичүү баласы менен сөзсүз түрдө ата эненин колунда калыш керек да, ата энени караш керек, ата эненин батасын алыш керек. Бирок үйлөнө турган кызы ошол ата энең менен жашабайм, турмушка чыкпайм десе, сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы ошол кызды алып түшүндүр дейсизби же ошол уже эле үй бүлөгө курганга чейин эле ушундай болуп атса, кийин жакшы үй бүлө чыкпайт деп ойлойсузбу? Да нет, это нормально, в принципе, то, что если она не хочет жить, ну, у них разные интересы. Вот и все.
Бирок деген ата эне ушул жашка чейин баланы тарбиялап өстүрдү, анан кандай болуп калат? Ошол кыздын каалоосу менен жашаш керек болуп калабы, ата эненин эмес? Жок, андай эмес. Бирок эми кандай десем, бул проблема очень такая критическая, и ее нельзя вот так прям одним словом описать и сказать то, что вот так надо делать, вот так нельзя делать. То есть бывают различные жизненные факторы, которые могут повлиять, бывают разные обстоятельства. Ну, это в зависимости от обстоятельств, скорее всего. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Азыркы учурда ата эне менен жашабайм деген жаштарга болгон көз карашыңыз кандай? Ар кандай абал болот, билбейм. Кандай абалда жашабайм дегенде мисалы. Мисалы, негизи эле турмушка чыккандан кийин ата эне менен чогуу турбайбыз, өзүнчө турабыз деген жаштаргачы? Батканы бар, батпаганы бар дадым деле. Жок, эми көпчүлүк эле турмушка чыга электе эле азыркы учурда кыздар ушинтип ата эне менен жашабайм дегендер болуп атат да. Бул нерсе өзүнүн үй бүлөсүндө бир оорчулук көргөндүктөн ушундай ойго барат деп ойлойсузбу же? Бул бизден мурункулардын болуп өткөн жашоосунан келип чыккан ойлор да, мисалы мен байкемде, мен эжемде ушундай болгон, демек менде да ушундай болот деп. Баарын бир көз караш менен карагандыктан. Нет, тескерисинче ар бир адам ар кандай да. Это бул биринчиден жараткандан, экинчиден өз пешенебизден да, кандай жазылат көрөбүз дегендей. Ооба, туура айтасыз. Анан көпчүлүк эле мисалы үй бүлө куруп уже 2-3 жыл жашагандан кийин жашабайм деп да ажырашып кеткендер болуп атат да. Бул нерсе кайнене тараптан дагы бир туура эмес мамиле кылуудан келип чыгат деп ойлойсузбу? Бул нерседе ар бир тараптын өзүнчө басымдуу орду бар, бирок көпчүлүк кезде биз эркектерден зависит этет, байланыштуу. Мисалы, Бул нерсени моюнга алыш керек, потому что ар кандай абал болот, бирок ошол абалга туруштук бере албаган эркек, кармай албаган эркек андан кийин ажырашып болот да. Ажырашам деген аял бул аял киши тетрисинен сүйлөйт деген нерсе дагы бар да. Ошол жактарында карап, биздин эркектерибиздин түшүнүкүнө карап да. мисалы аял ажырашам десе деле эркек ошону кармап калса болот экен да. Кармап калса. Нерсе эркектен Эми баардык жерде эмес, бирок көп жерде. Чоң рахмат. Эми ал ар кимдин өзүнүн каалоосу менен деп ойлойм. Эгерде билбейм, кандай десем. Эгерде Бишкекте бул жашап жаткан болсо, анда өз ата энеси менен эле жашаганы туура болот. А эгерде башка региондордон, мисалы үчүн областтардан болсо, анда өзүнчө жашаганга болот. Себеп неге? Эми себеп дегенде азыр көбүнчөсү өзүнүн, кандай десем, бир туугандары менен көбүнчөсү батыша албайт. Же болбосо пикир келишпестиктер көп болот го. Ошол себептен өзүнчө чыкканда эле туура бир четте. Бул нерсе ошол кыз кишинин буга чейин ата энесинин берген тарбиясынан да ойлойсузбу же кыз кишинин өзүнөн эле зависит этет дейсизби? Өзүнүн берген тарбиясынан да албетте болот, бирок кыздыкы кандай болгон күндө дагы ошол, кандай десем, мисалы үчүн жана адам өзү деле коомду өзү тандап атпай турабы, ошол сыяктуу эле өзүнүн дагы ата энесинен да зависит этет. Тарбиясынан дагы. Анан кээ бир мырзалар ушул ата энең менен жашайм, ата энеси менен жашайбыз десе, ата энеси менен жашаганга каршы болгон турмушка чыкпайм анда деген кыздаргачы? Эми билбейм, алардыкы кандай болот. Негизи азыр бүт эле уже жетишкен заман да, айтканда баардык условия эмелери бар эле болуп калды. Эми мурдакыдай эмес, мисалы ата энелер кийлигишип же андайкы азыр андай жок да. Эми эркиндик ооба. Сиз ата эне менен жашаганга каршы эмессизби? Жок. Каршы эмессиз. Жок. Чоң рахмат.